сигналдар машина бир эле жерде турат. Машинанын алдыңкы бөлүгүндө, именно алдыңкы бөлүгүндө, либо мынакей, фаран түгүндө, мынакей бул жерде фаран түгүндө турат. Сигнал тарт. Эки штекерлүү болот. Масса прямой плюс через реле келет. Релесин дагы көрсөтөм. Кээинки машиналарда бул жерде турат. Астында. Кээинки машиналарда үстүндө турат, бул жерде. Именно эки ачык жерде. Кыскасы, либо фаран астында болот, либо бул жерде болот, же бул жеринде болот, же бул жагында болот. Ар машинанын алдында болот, бирок ошо, короче, передний частьта болот. Кээинки машиналарда бампер чечпей эле бул жерден алмаштырса болот. Кээинки машиналарда ушинтип бампер чечишке туура келет. Эми сигналдын өмүрү канча? Сигнал ошо 10 жылга чейин жүрө берет. Жакшы, родной сигнал болсо, атайын штекерлери влагостойчий болот. Анан бирок сигнал установка кылганда, бул жакты тарсаң, сигналдын бул үн чыга турган жерин асманга каратып катырып койсо, ичинен суу кирет дагы. Суу постоянно ичине толуп калат, ошондо үнү чыкпай калат. Ошондуктан сигналды ичине суу кирсе дагы кайра агып чыгып кете турган деңгээлде установка кылыш керек. Анан кийин сигнал иштеген момент, могу карагыла, эч жерге тийген жок. Бул пластикке деле, аркасына деле эч жака тийген жок. Эч жерге тийбеш керек. Эгер сигнал бир жерге тие турган болсо, үнү катуу чыкпай калат. Ошон үчүн сигналды монтаж кылганда сөзсүз түрдө эч жака тийбегенин караш керек. Анан сөзсүз түрдө металлга. Силер мына пластиктерге катырсаңар, бул пластиктер дайыма кыймылда болот дагы, түшүп калышы мүмкүн. Анан штекерлер өзү штатный влагостойчий болот, то есть бунун ичине суу кирбейт. Жаңыларына бул штекерлер штучный болот дагы, суу кирип кетиши мүмкүн, бирок ал эч кандай роль ойнобойт. Суу кирип кетсе деле бир жакшы эле иштеп жүрө берет. Эгер даимий суу тие турган болсо, анда чирип кетиши мүмкүн. Ошонго маани бересиңер. Штекерлерде дайыма суу тиет да, бул жерлергечи дайым суу тие турган жерлерде качан штекерди улаганда изолента эмес, термоусадка билесиңерби? Ошо термоусадка колдоносуңар, потому что изолента сууга тийгенде чиип кетет. Термоусадка деген любой машина саткан, машина запчасть саткан жерлер сатат. Так, эми көп машиналарда релеси ушул жерде турат, предохранитель да ушул жерде турат. Бул машина Шкода екен? Я. Volkswagen Jetta, Шкода бир эле машина болот. Бул машинада релеси дагы, предохранитель дагы салондо. Эми салонду тартабыз. Биринчи бул жака. Азыр релеси мынакей өйдөдө турган реле. Эми бул өтө маанилүү эмес. Негизи реле ушул салондо, анан бул жакта предохранительдер. Ушул предохранитель ичинде бирөөсү сигналга жооп берет. Эми ал маанилүү эмес. Маанилүүсү туканда биз сигнал кантип текшеребиз? Мынакей бул жакта сигналдын именно кнопкасы. Бул жерде мынакей сигналдын аркасын караганда, сигналдын аркасында мына карап турсаңар, бул контакт. Ушул контакт общий турган объема темир. Ушул темирге масса берет. Ошол масса бергенде, качан биз муну ордуна койгондон кийин, именно мына контакттар, мынакей көзгө көрүнөт абы билбейм. Ушул контакттар качан бири-бирине тийгенде, биз муну басабыз да. Буну биз сигнал басканда, бул ак пластиктерде пружина бар. 4 чекесинде мына пружина бар. Ушул пружиналар до конца ылдыйга тийгизбей турат. Качан ушуну басканыбызда биз булар басылат, ошо басылган мезгилде мына кнопкалар басылат дагы. Бул зымдан, именно бул кара зымдан масса кетет. Кеткенде мына рулдун астында мына кара болуп турган нерсе шлейф. Шлейф деген нерсе магнитофонун кассетасына окшоп, мына руль кыймылдаганда айланат дагы, үзүлбөй жүрүп берет. Любой азыр жаңы машиналардын рулдун астында ушул шлейф деген запчасть бар. Мына рульда кандай буюмдар болсо, мисалы мына руль, мына машина минимальный электроникасы минималка. Бунда рулунда airbag бар, авария болгондо уча турган. Бунга отдельное питание келет, мынакей. Анан мына штекер. Жана сигналы бар. Демек бул жерге 4 зым келген, 4 зымдын эки сары airbag болгон болсо, бирөөсүнөн масса келген, экинчисинен качан масса басканда рулду, масса чыгып кетет. Эми бул келип туруп шлейфтен өтүп келип туруп эле, анан кийин уже тетиги
релеге барат. Мына бул жакта релеге. Мына өйдөңкүсүнө. Бул реледе баягы реле сабакта өтүлгөндөй эле 2 силовой, 2 управление. Именно ошол силовойлорго предохранительден питание барып турат, а управлениянын бир жагына масса рульдан барат. Эми эгерде азыр мына машинада полный сигнал иштейт. Эгерде силер рульду басканда реле чикайт этсе, демек мына руль система бүтүн. Если силер рульду басканда эсеси чикайт этпесе, анда релени табып туруп, релени суруп, баягы именно предохранитель реле сабагында көрсөткөм, реленин управление контакттарын коюп алып, муну текшериш керек. Барып атабы, барбай атабы. Если питание барбай аткан болсо, анда буну ачып, бул штекерди карайбыз. Именно мына штекерлер чыгып кеткен эмеспи. Эгер бул штекерлер уланып турган болсо, анда мына руль бүткөндөн кийин аркасынан мына шлейфтин штекеринен сигналдыкын табып, ошол жерден текшеребиз. То есть муну басканда бул жактан масса чыгып атабы. Эгер масса чыкса, көбүнчө бул штекерден чыккандан кийин бул жакта зым үзүлө бербейт. Анан релеге чейин текшеребиз. Релеге чейин жок барбай атабы, анда блокту ачабыз тагын. Балким блоктун аркасына келген штекер нагар басып кеткен болушу мүмкүн, же үзүлүп калган болушу мүмкүн. Ошондуктан мына ушинтип бул часть текшердикпи, анан кийин силовой питаниясы келбей аткан болсо, бул жактан текшеребиз. Предохранительдер баарын текшеребиз. Google'га киребиз, сигнал деген табабыз. Volkswagen Jetta предохранитель схема десе, годовойлор менен чыгат. Именно 2005тен баштап 2015ке чейин деп. Анан ошону ушул машинаны табып, предохранителин карап, предохранитель текшер, релесин текшеребиз. И жана реледен тетек жакта сигналдан баштап бул жакка чейин келген сопротивленияны текшеребиз. Ошондо реле өлгөнбү, предохранитель күйүп калганбы, же нарактан зым келбей атабы, так даана болуп калат. Сигналдын маселеси ушундай жөп-жөнөкөй, бирок ар бир машинада бир маселе бар туугандар. Эми силер сигнал жасап атасыңар, мына машинанын мисалы бул самый минимальный комплектация. Эми силер бир жаңы машина чыгарып атасыңар, Camry 70 же болсо RAV4 жаңы. Силер качан мына рульду чыгарганыңарда, именно бул жерде датчик рулевой крутящий момент деген датчиги бар. Аны чыгаргандан кийин калибровка кылышка туура келет. Ошондуктан бардык эле машинаны буну ачып, анан бунуну ачып текшере берген жакшы эмес. Реленин өзүнөн эле текшерген дурус болот. Себеби силер рульду чыгарып туруп, шлейфти бир чачып туруп, кайра салганыңарда именно ошо рульдун калибровкасы чыгып кетет дагы. Кайра рульду калибровка кылышка туура келет. Рульду калибровка жаланганы дилер машина компьютерлар кылат. Арзан компьютерлар буну калибровка кыла албайт. Ошондуктан обычный сигнал кылып атканда дагы эгерде жылы жаңы болсо, өтө аккуратный иштегениңер жакшы. Потому что билип билбей бүт чыгарып кайра салып койсоңор эле болду. Рульдун илеп бергиси чыгат, руль катпайт, бирок именно ошибка чыгып туруп калат. Көбүк машиналарда бул жерде бар кнопкалар бар, мультируль деп коет. Ушуну басканда магнитофон иштейт, башка иштейт. Ошолор иштебей калат. Адаптация сурап калат. Кыскасы, жаңы машиналарда чачканды не советую. Желательно чачпагыла. Анан эми шлейфти үзүлгөнү билдиңер, шлейф алмаштырыш керек. Анда ал эч коркунуч жок. Тарс баарын чыгарасыңар, шлейф саласыңар, сигнал иштегенден кийин руль пульдун сүрөттөрү чыгып, калибровка сурап калган болсо, анда без проблем. Калибровканы өзүңөрдө компьютер бар болсо, доступ кармаса, калибровканы өзүңөр кыласыңар, кыла албасаңар, Toyota дилерге жибересиңер. Салып атканда шлейф салып, рульду салганда дайыма рульду мындай чыгарганда түздөп чыгарып, ровно кылып, анан кайра ошол абалда салыш керек. Эгерде салгандан кийин бүт бардыгын молор такпай туруп, машинаны бир аз айдап, руль канчалык деңгээлде түз экенин байкап, түз болгон болсо, андан кийин муну жабыш керек. Рульду мындай примерный катырып муну жаап койсоңор, кайра рульду түзөгөндө кайра муну чыгарып ара аласыңар. Түшүндүңөр? И баары бүткөндөн кийин штекерлер так даана таккандан кийин машина эми бул airbag менен иштеп атканда замок өчүк болуш керек дайыма. Мындай эле күч менен басасыңар, болду өзү кармап калат. Бул жаңы машиналарда азыр в основном бардык эле ушундай без саморезный, аркасына клипсти басып эле чечмей салганда жөн эле басылат, болду. Мисалы мына машина через замок иштейт сигналы. Ошонго дагы адашпагыла, керек машиналар отуруп туруп бассаң эле иштей берет.
Кээ бирки машиналарда замокты ачып анан бассаң иштейт. То есть через замоктагы машиналар бар, без замоктагы машиналар бар. Эч кандай комплектацияга деле машинанын жылына деле байланыштуу эмес. Ал ар түрдүү машина болуп калышы мүмкүн. Ал через замок, без замок не имеет значения. Желательно замокты ачып алып текшересиңер. Замокты ачып текшергенде иштебей жатса, анан кийин текшерип баштасаңар болот. Көп адамдар замокты өчүрүп алып сигнал бергенде иштебей атат дегенде сигналым бузулуп калды деп айта беришет. Ошондуктан через замок экенине да маани бересиңер. Анан мына сигналга иштегенди ачтык, мисалы, аксы ачылды, ушу машина ремонт болуп атат, мисалы. Именно ушул Jetta, Skoda, Volkswagen жаңы машиналарында бир маселе бар туугандар. Мондай фаранын кнопкасын, мисалы ушул релеге ачканда предохранитель айтор ушул жер ачылып калды. Ачылганда бул штекерлер суруду. Бул штекерлер суруганда туугандар, машинанын фарасы автоматтык түрдө күйүп калат. Ошону бузуп алдым деп кечке издеп жүрө бермей жок. Бул импульсный деп коет, но штекерди сурса машинаны жүргүзсөң фара автоматтык түрдө жанып калат. Ошонго маани бересиңер. Анан бунун ичи аябай назик болот. Назик болот дегенде кандай? Өтө кичинекей контакттар бул жерде. Буну контролка менен чукубайбыз ушуларды. Эгер контролка менен бир аз тепет этсеңер, ногу толстый болуп калат, кайра салганда плотный контакт болбой, плохой контакт менен жакшы иштебей калышы мүмкүн. Качан силер ушундай бир немистин жаңы машиналарын ачканда вообще мындай клипс штекерлерге өтө аккуратный болгула. Бул жерде болобу, шлейфте болобу, бул жакта болобу, айтор любой жерде штекерлерге өтө внимательный болгула. Себеби штекерлери өтө тонкий, контролька толстый, баягы жерге мажурлап тыкканда баягы широкий болуп калып кетет дагы, жакшы кылчубай калат контакттарды. Ошон үчүн не советую аны. И но контакттарды могул жерлерден текшерип, муну тешкенди этият болгула, тешпегиле. Контролька менен муну тешип текшербеңиздер. Только разъемдун ачсаңыздар аккуратный кылып. Мен азырындай көрсөтүп коеюн. Ачканыңарда именно муну башмак, боковойго слайдер болуп ачылат. Мен азыр ачпай эле коеюн. Именно боковойго ачылат. Анан мындай доступ пайда болот. Ошол доступтан контролька менен оңой эле текшерип алсаңар болот. Сборка кылып атканда, чечип атканда, бул жерде бүт клипстер суук, азыр суук, январь айы клипстер тоңуп калат. Тоңгон мезгилде клипстер сына берет. Ошону эгер машина көп мындай торпеда чечсеңер, ушундай нерсе болсо, закрытый помещениеда ысык жерде чечсеңер жакшы. Себеби булар ошондой жерде сынбай чыгат. Фен иштеткенге болбойт. Фенди иштетсеңер, башка торпеда дагы зака жеши мүмкүн. Вот ушундай сигналда маселе ушундай туугандар. Шлейф текшеребиз, кнопканы текшеребиз, реленин өзүн текшеребиз, предохранитель текшеребиз. И ошол релени текшерип атканда ал жактан келген сопротивленияны да текшеребиз. Эгер бардыгы жакшы, сопротивление бар, сигнал иштебей атат, анда сигналдын өзүн алмаштырабыз. Сигналды алмаштырганда бир маселе айтып коеюн. Сигналдын өзүндө көп машиналарда бир штук сигнал, бирок жаңы сатып алсаңар 2 штук сигнал болот. Эми ошол 1 штук сигнал менен 2 штук сигналга көп адамдар бул жерге, именно сигнал турган жерге, бул сигнал бирөө экен, баты кичинекей дейт дагы, бул жерге 2 сигнал койгондо мерге реле монтаж кылып коет. Ал монтаждын кереги жок. Эмне үчүн дегенде, буга уже реле коюлду. Бул 1 сигнал болобу, 2 сигнал болобу, уже бунун желип аткан тогу 100 ваттан жогору. Демек анга 3 сигнал койсоңор деле ошол эле ток менен ошол сигнал иштей берет. То есть заводской релеси бар машиналарга реле монтаж болбойт. Заводской релеси жокторго гана 1 сигнал болгон болсо, 2 сигнал коюп атканда сөзсүз реле коюш керек. Түшүнүңөр, заводской релеси бар машинага эч качан сигнал жанына реле койбогула. Анан кийин мындай дагы бир кошумча совет. Мынакей азыр мо сигналга провод келип атпайбы? Именно ушу келип аткан проводторго эч бир убакытта тык этет контролька менен повреждение кылып, бул жерлерин сайып текшербеңиздер. Себеби бул азыр зым мындай көрүнгөн менен бул жака кирип кеткенге чейин тешиги жок, жана бул штекерде влагостоящий резиналары бар. Азыр бунун ичине ачсаңыз таптаза чыгат. Бул жактар май болуп турганы менен бунун ичи таза. Эгерде силер муну ачып койсоңор, ушул жерден суу кире турган болуп калат да, бул жез сууга чирийт. Эми бир күн болбосо 1 жылдан кийин чирип үзүлөт.
Анан буну ремонт кылышка туура келет. Эч качан текшергенде мына сырткы защитасын кырчыбагыла. Текшериңер келсе бул штекерди чыгарып, ошо штекердин алдынан тогун текшерип кайра улагыла. То есть мына бул жерде дагы мына противотуманкада мурда бирөө монтаж кылган. И мына лампочканын штекерге мына зым алып келгенде бул жерге изолента колдонгон. Бул изолента туугандар көпкө барбайт. Бул өзү влагага анча туруктуулугу жок. Жамгыр, суу чачыраганда бул изолента аркага кое берип баштайт. Мынакей, мына изолента уже аркага кое берип баштаганда мынакей. Эми азыр кое бербесе, эртең кое берип отуруп, акыры мына чечилип кетет. Ошондуктан мындай суу тие турган жерлерге только термоусадка. Баягы ысытканда жабышып кала турган и ичин колуңардан келсе пайка кылып койгула. Мындай сууда жүрө турган жерде пайка кылып термоусадка кийгизип сал. Болду, ошо менен чем изолентага караганда 2 эсе өмүрү узун болот. Так, анан кийин эми караңыздар, мына биз бамперин чечтик да сигнал үчүн. Атак бул подкрылинг чечсе жетет. Бирок кышында бул подкрылингди чечпегиле. Подкрылингди кышында чечсеңер, бул кайрылат да кайра өзүнүн калыбына келбейт эч качан. Ысык мезгилде бул жумшак болот да кайрыла берет. Бияка кайрыла берет. Суук мезгилде буну чечпеш керек. Подкрылинг азыр мына аябай катуу болуп турат азырчы. Эгер кичине мындай кыла берсем, ол сынып кетет. Анан буну фен менен грейт этип, андай кыйналыштын кереги жок туугандар. Бампер любой эле машинаныкы атайын клипстери менен, чётко саморезер менен болот. Эгерде колхозный болсо айла жок, анда мына турат го астында тили. Муну чечип, муну ылдыйга тартып, ушул жерден да иштесе болот. Бирок эми туугандар мындай, биз машинада бул бампер башка максатта чечилген. Бир эле сигнал үчүн бампер түшүрүш милдеттүү эмес. Бир эле сигнал үчүнчү. Мунун башка бир нерсе жасалат, ошондо бампери жок, ачык турганда мен түшүндүрүп көрсөтүп коём. Анан муну машина жылы канча экенин билбейм, примерно 2015 болсо керек. Уже муну зымдар чирип калган. 9 жыл болуп калган машина. Муну зымдарды силер кичине эле эки жака булксаңар, бул жерде сына берет. Ошон үчүн эски машина оңдогонуңарда 10 жылы жок машиналарда муну штекерлерди кыймылдатканда дагы абайлагыла. Аз эле нерсеге сына берет, сырты тырс суукта тем более сынат. Ошондуктан могу зымдарды биз эч качан жөргүт этпейли. Электрондуу буюмдарды эч качан мынтип жөргүт этип текшерилбейт да. Себеби ал любой жерге кичине кыйылып калышы мүмкүн. Биз кичине тартканда кыйылып калышы мүмкүн. Ошон үчүн тартпагыла. Чөткө мындай штекерлерин баш этек текшерип ушинтип иштегиле. Кандай кимде эмне суроо бар туугандар сигнал боюнча? Түшүнбөй калган вопростор. Сигнал бир иштебей калган. Эми туугандар сигналдын өзү бир иштебей калбайт негизи эле. Сигналдын ичинде отмотка бүтүн болот. Демек сигналда андай айып жок. Штекер да кээде тийбей калган, андай редко бывает. В основном кээде иштебей калган. Рулдун астында шлейф. Эми ал баягы жез жалпак кылып куюлат дагы, эки чекесине пленка менен чапталат. Анан мындай айтканда жалпактыгынын эсебинен ал ийилип иштеп жүрө берет дагы. Бирок убак саат келгенинде баягы ровный трещина болуп калат. Рулду оңго айлантырсаң мынтип тийип калат. Кайра солго айлантырсаң мынтип бүтөлгөн жеринде мынтип ажырап калышы мүмкүн. Мындай айтканда ал бир 90-95% именно шлейфтин айыбынан болот да. Рулду мисалы айландырып буруп баратсаң сигнал иштеп калат, кайра мынтип буруп келатсаң иштебей калат. Ал шлейф ремонт болбойт. Көбүнчө улайт, мен дагы улап жүрөм. Уланган шлейф көп убакыт иштебейт. Иштейт кандайдыр бир убакыт, анан кайра отказ берет. Ошон үчүн шлейф негизи кымбат эмес, любой машинадачы. Мисалы япошкалар вообще 500 сом деле турат. Эми корейскилердики 2-3 миң турушу мүмкүн, немистердики 4-5 миң турушу мүмкүн, бирок бир шлейф саласың, унутасың да. Анга акча экономикасынын кереги жок. Себеби шлейфтин ролу өтө важный. Качан машина ДТП болуп турган болсо, airbag постоянно стартта туруш керек да. Именно анын тогу ошо шлейф менен кеткендиктен аны постоянно жаңы коюш керек. Анын срогу, airbagтердин срогу, мисалы срогу бар да. Любой эле нерсенин срогу бар. Airbagтерде ремонт деген нерсе жарабайт да, только алмашат. Шлейф дагы ошондой катарына кирет. Шлейф бузулду, только алмашат. Азыркы сроо шлейфке, көбүнчө шлейфке, анан кээ бир учурларда тиги рулдун өзүнүн контакттары имитте болуп калат. Эски машиналарда болсо именно рулду кармаган октон масса алат.
ошо рулевой рейкада масса жок болуп калат. Рулевой рейкада масса жок болуп калган болсо, ал именно рулевой рейканын өзүнүн проблемасы. Бирок аны жасаштын жолу мындай. Именно рулевой рейканын огуна баягы генератор щеткасын алып келип, ошо ок болгон болсо, генератор релесин боковойуна коюп, ошонго масса берип койсо болот. Руль айланганда боковойунда шлейф жүрө берет. Көбүнчө эски машиналарда ушундай больной тема бар. Щетканы эле жанына клей кылып, ошондон масса берип коесуң, кадимкидей эле иштей берет. Түшүндүңүздөр? Бул эски машиналарда, эми эски машина азыр почти калбай баратат. Азыр без airbag машиналар почти жок десе да. Бир 10% эле болбосо, а так в основном баарында airbag бар. Да, кимде кандай вопрос? Ким эмне түшүнгөн жок? Сигналдардын эң мисалы ваты чоңдору бир 70 ватт болушу мүмкүн да. 70 ватт, бирок бир эле лампочканын ватындай да. Ошондуктан любой сигналга бир эле мындай обычный эле любой эле бир реле жарай берет. Бул релелердин эң кичинекей мисалы мына 20 ампер деп коет. Примерно бир 100 ватт. 100 ватт любой реле сигналды көтөрө берет. Кандай чоң болсо ham реле коесуң, болду көтөрө берет. Воздушканын ГВТ чоң болгон менен анын насостун ватт кичинекей да. Да, вопростор. Түшүнбөгөн сигнал боюнча. Түшүнүктүү болду, өзүңөр туугандар, ар бириңер өзүңөрдүн машинаңардычы сигналым релес каерде экен тапкыла, предохранитель каерде экен, сигналым каерде экен, сигналды чыгарып кайра салса бузулуп калбайт. Сигналды штекерлерин бир сыйра тазалап, релелерин тазалап, буларды тазалап, бир сыйра табып кой, ошондо машыгып койгула. Ар бириңер өзүңөр машинаңарда сигнал оңой эле айтылганы менен кээ бирки машиналарда өтө сложный устроенный да. Өзүңөр ар бириңер өзүңөр машинаңарда машыгып койгула. Бунун теориясы дагы кирет, практикасы да кирет.